Бүгүнкү сабакка даяр болсаңыздар, анда эмесе кеттик. Non күрүч өстүрүүчү жай, адашпасам шаалы деп атайт. Пад бул поле, тала же огород десек болот. Ноңжаң дыйканчылык же ферма десек дагы болот. Квасугон бактарактарды тигүүчү дыйканчылыктын түрү. Пинилхаус бул теплица, дыйканчылыктын теплица менен балектенген түрү. Кийинки сөздөрдү биз дыйканчылыгында кездешкен инструменттерди өтөбүз. Мен корейчесин гана окуп беремин. Сиздер жазасыздар жана кайталап окуйсуздар. Нат, хоми, 괭이, 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 көккөңи, көккөңи. Татаал сөздөрдү 2-3төн кайталап окуп берейин. Сап, сап. Можоң сап, можоң сап. Калкүй, калкүй. 쇠스랑, 쇠스랑. 호스, 호스. 물 뿌리게, 물 뿌리게. 뿌리다 өзү бул себүү деп, чачуу дегенди билдирет. 파종상자, 파종상자. Саңжа бул мында кутуча, яшик сыяктуу буюмдарды айтат. Ноңяк пунмуги. Ноңяк бул дары, өсүмдүктөргө чачылган дарыны, пунмуги чачкычты айтат. Кёңунги. Культиватор. Кёңунги. Комбайн. Бул сөз оңой эле. Комбайн. Анда кийинки сөздөргө өтөбүз. Киуда, кирыда, чебехада бүт өсүмдүктөрдү өстүрүү деген сөздү билдирет. Кача айтканда, ушул 3 сөз тең бир эле маанини билдирет. Эгер бак өстүрүп атам, гүл өстүрүп атам дегенде, ушул 3 сөздүн бирисин колдоно бересиз же экзамен учурунда 3 сөздүн бирөөсү келет. Кийинки сөздө кодуда, сухакхада. Бул түшүм жыйноо. Кодуда жыйноо, сухакхада түшүм жыйноо. Таада үзүү. Жемишти бактан үзүп алганды айтасыз. Кеда. Кеда бул тамырынан сындырып же кыркып алуу. Пирёрил пурида. Жер семирткичтүү чачуу. Шиясыл пурида. Шиат бул урук, уруктарды чачуу. Демек пурида бул чачуу дегенди билдирет экен. Кийинки сөздө можоңул шимта. Можоң бул көчөт. Кичинекей көчөттү отургузуу. Можоңул шимта. Мурул чуда суугаруу. Мул бул суу, мурул чуда суугаруу же суу берүү түзмө-түз которсо. Корумул чуда. Корумул чуда. Азыктарды берүү, жерге ар түрдүү азыктарды себелет, ошону айтат. Чапчорул попта бул ото чөптү, бизге керек эмес чөптөрдү жулуп салганды айтат. Чапчорул попта. Попта деген бул жулуп салуу. Поллерил чапта. Полле бул бардык жалпы курт кумурскаларды айтат. Ошолордон тазалап салуу же алып салуу. Поллерил чапта. Чапта бул кармоо, колго түшүрүү деп дагы которулат. Ноңягыл чида. Ноңяк. Як деген сөз бул дары. Ошол өсүмдүктөргө колдонулган дарыны ноңяк дейт. Ошол ноңякты дарыны себүү же болбосо дарылоо деп дагы колдонсок болот. Ноңягыл чида. Тежи. Чочко. Со. Уй. Так. Тоок. Яң. Кой. Ори. Өрдөк. Мал. Ат. Токи. Коён. Яңдон. Чочко чарбасы.
Яң у жандыктар, кой уйлар чарбасы. Яңге бул тоок чарбасы. Чукса сарай, коро, малдарды кармаган жер. Сарьо моги жем, малдарга, жандыктарга берген тамакты айтабыз. Кончо чөп же кургатылган саман. Кымыл тор, балык кармаган тор. Тоңбал, бул дагы балык кармаган тордун түрү. Чибодың, кармаганда керектелген лампочкалар. Яңмаңги деген тор, ушундай сүрөттө көргөзүлүп турган торду айтат. Патчул, аркан. Шесасыл, бул чынжыр, темирден. Кори, илгич. Тат, янтар. Торере, кечиресиздер, мен бул кыргызча, орусчада аталышын билбеймин. Билсеңиздер комментарийге жазып коюңуздар. Шной тор, кол менен кармап балык кармоочу тор. Накши панель, балык кармоочу ийнелер. Пужа, пупё, буй. Панельде, ийнелердин сети. Сужуң помпы, суу астындагы насос. Сугёң, сууда сүзгөндөгү көз айнек. Калкүй, тырмоч. Пенополистирол, ящик. Стиропум саңжа. Стиропум саңжа. Саңжа бул дайыма кутуча, ящик сыяктуу формадагыларды айтат. Муллу чаңго, бул логистикалык склад. Неңдоң чаңго, бул мыздак жерде кармап, буюмдарды кармап турган склад. Неңдоң бул дайыма тоңдурулган нерсени айтат. Контейно, контейнер. Ипкохада, товар же бир буюмдун келип түшүүсү. Чулгохада, ошол буюмду жиберүү же сыртка жөнөтүү, бир жака алып кетүү. Поганхада же чожаңхада, сактоо. Орусча хранить деп айтсак болот. Эки сөздүн тең, мааниси бирдей эле. Кийинки сүрөттө топкерил топта, үстүн жаап коюу. Ондорул южихада, ондо бул температура, южихада сактоо, бир температурада сактоо. Чегорул пакхада, складда калган, запаста турган товарларды пакхада эсептеп чыгуу же караштырып, байкаштырып чыгуу. Кванлихада, контролировать, үстүнөн организовать этип, контролировать этип, менеджинг кылганды айтат. Вонмогул чеданхада, жыгач тактайды ченөө. Хомул пада, бул тилүү же болбосо ушундай инструмент менен тешигенди дагы айтат. Кумоңул тультта, тешүү. Кумоң бул тешик, тультта дрил менен сайып киргенди айтат. Йонмахада, сентинхада, полировать же полировка кылуу деп дагы айтабыз. Бул сөздөр түшүнүктүү болсо кийинки баракка өтө беребиз. Биздин жаңы сөздөр. Сапочилхада, шлифовать. Тожаңхада, красить. Краскаланы элек жаңы буюмду краскалатканда айтат бул сөз. Ал эми тосекхада, бул краскалоо, уже мурун краскаланган буюмду кайра боёгонду айтат. Чулжа, метр. Чикакча, бурч. Супёңде, теңдегич. Супёңде. Түшүнүктүү болду. Эгер кээ бир сөздөрдү мен туура эмес айткан болсом, кыргызчасын сиздер комментарийге оңдоп коюңуздар. Прессы киге, пресс. Кубурида, ийүү, кыйшайтуу. Чигонеда, бул печать сыяктуу басып койгонду айтат. Чигонеда. Сонбан киге, токардык станок. Сонбан киге. Калда, бул бычакты курчуткан сыяктуу кылып тийгизүү станоку же болбосо кыруу, кырганды айтат. Торионеда, бул кыркып алып салуу же кесип алып салуу.
Панеда бул чукур кылып казганды же чукуганды айтат. Кийинки сөзүбүздө болсо миленкиге фрезерный станок. Какта бул кыркуу же болбосо аарчуу же кыруу деп түшүнсөк да болот. Чолтанхада темирди кескенди айтат. Йоңжопхада бул сваркалоо, чорипхада чогултуу же собрать. Бүттү. Кийинки сөздөрдө иштеп аткандагы кокустуктарды айтабыз. Сонкараги чаллида бармагын кесип кетүү. Такыр мындай сүрөттөгүдөй кесилип калганды айтат. Сонкараги кида бул бармагы кирип кетүү же болбосо кысылып калуу. Сонкараги пейда бул кыркып салуу эмес, жөн эле бир чекеси тилинип кесилип калганды айтат. Пейда. Сонкараги теда бармагы күйүп калуу. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бармак жөнүндө 4 этишти көргөздү, айырмасы 4 тең 4 башкача. Пари каллида бутун басып калуу. Мосе жиллида мыкка сайылып калуу. Юрига паккида. Юри деген бул айнек сайылып калуу. Хуасаңыл ипта күйүп калуу. Хуасаң бул дайыма пожарды айтат, от чыккан жерди айтат. Чалгуасаңыл ипта бир жери кырылып кетсе же болбосо мындай сыртынан тилинип кетсе айтат. Касые чуңдоктеда газга уланып калуу. Чуңдоктеда. Касые чуңдоктеда. Бардык сөздөр түшүнүктүү эле болдубу? Анда эмесе кийинки сабактан дагы улантабыз.